Бишкектен райондор аралык сотуна 3000 сом мамлекеттик пошлина төлөбөй калганы үчүн соттук аткаруучулар Руслан Умаровдун батирин жана 4 автоунаасын камакка алыптыр. Эгер былтыр автоунааны сатпаганда камакта турганын билмек эмесмин дейт экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын мурдагы өкүлү. Тиешелүү документтер менен таанышканда Умаров 2 шектүү актты байкап калган. Кагаздарда соттук аткаруучу Умаровдун үйүнө 2 ирет барып, ар биринде тең 2ден күбөнүн көзүнчө акт толтурганын жазган. Бирок мурдагы опер кызматкери жеке иликтөөсүн жүргүзүп, соттук аткаруучунун анын үйүнө келбегенин, ал толтурган кагаздагы күбөлөрдүн аты жөнү ойдон чыгарылып жазылганын аныктаган. Эти факты, естественно, я обратился с заявлением в финансовую полицию. Мен жеке өзүм топтогон фактыларды алып, финансы полициясына арыз жаздым. Бирок алар курамында кылмыш иши жок деген негизде соттук аткаруучуга карата кылмыш ишин козгоодон баш тартышты. Бул жерде кош стандарттуулук бар. Соттук аткаруучу кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды. Документтерди мыйзамсыз жасады. Бул фактыны прокуратура менен финансы полициясы байкаган жок. Сот департаменти болсо, ал соттук аткаруучуга карата кызматтык иликтөө жүргүзүп, эскертүү берүү менен гана чектелди. Руслан Умаровдун окуясы соттук аткаруучулардын ишине байланыштуу жалгыз факт эмес. Алсак Аламүдүн райондук соттук аткаруучулар НТС'нин телемунарасындагы мүлктөрдү камакка алып, каттоодо күбөлөрдү тартууга байланыштуу мыйзамдарды так сакташкан жок. Бир күбөнү өздүк документтери жок чакырышкан. Алардын укуктары менен милдеттери так түшүндүрүлгөн жок дейт НТС'нин юристи. Ошондой эле мүлктү каттоо ишин күбөлөр башынан аягына чейин көзөмөлдөшкөн жок. Здесь я считаю, что грубое нарушение идет при оформлении акта описи. Судебный исполнитель осуществляет опись без проверки личности понятого. В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные граждане, не заинтересованные в исходе исполнительного производства. Вот здесь, уважаемый судебный исполнитель, дееспособный, правильно? Вы удостоверились в их дееспособности? Да, он человек. Вот один человек с паспортом ходит, да, он дееспособный. Потому что у него паспорта нету. У недееспособных людей в отдельных случаях могут изъять паспорт, уважаемый старший судебный исполнитель. Сот реформасын ишке ашыргандар сот аткаруучулардын аракеттеринде эске алышы керек дейт юрист Кожоналиев. Анын айтымында бул системанын ишин жакшыртууда, департаменттин ишин ачыкка чыгаруу маанилүү. Булардын эмгек маянасы менен ошол жумуштун аткаруусу менен түздөн түз байланыш кылып коюш керек да. Ошону жазып отурган, мыйзамды жазып отурган юристтер өзүлөрү тажрыйбасы жок. Билишпейт. Ошон үчүн мен айтып атам, ошону билген адамдарга жаздырып, билген адамдарга реформалоого тапшырыш керек. Учурунда сот департаментинин жетекчиси маянанын аздыгынан жана кадр тартыштыгынан Фемида өкүлдөрүнүн чечимдери убагында аткарылбай жатканын айткан эле. Мындан тышкары иштин сапаты боюнча маселеде азырынча ачык бойдон калууда. Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС.